Аймагында абакта чыккан козголоңдон түрмөдө отурган 13 киши каза тапты. Бул тууралуу РИА Новости Согду облусунун күч түзүмдөрүнө таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Ислам мамлекетинин мүчөсү абакта отургандардын бири кароолчунун куралын тартып алып ок чыгара баштаган. Козголоңчулар колониянын бир имаратын ээлеп алууга да үлгүргөн. Согду облусунун ички иштер башкармалыгынын атайын кызматы окуяны баскан. Айрым маалыматтар боюнча бир нече кылмышкер качып кетүүгө үлгүргөн. Бул маалыматтан кийин тажик жана кыргыз тараптардан чек ара кызматтары маалымат алмашып, Баткен чек ара бөлүмүндөгү көзөмөлдү күчөтүү чечимин кабыл алышкан. Учурда Тажикстандын юстиция министрлигинин жаза аткаруу башкармалыгы окуя болгон жерде атайын тергөө тобу иштеп, козголоңдун себеби аныкталып жатканын маалымдалды. Казакстандагы Маңгыстоо облусунун акиминин орун басары Серик Амангелдиев ири суммадагы пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Спутник Казакстан маалымат агенттиги жазып чыкты. Аткаминер 115 000 евро пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул сумма жеңичинен берүү максатында сүйлөшүлгөн деген 400 000 евронун бир бөлүгү экени гана айтылат. Амангелдиев бул сумма курулуш компаниянын 4,5 миллиард теңге турган инвесторлук долбоорун калкалоо, көз салып туруу максатында алганы айтылды. Долбоор мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашмак. Ал мындан башка дагы 285 000 евро алмак. Актаунун адистештирилген соту Амангелдиевди камакка алды.